Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммитине катышуу үчүн Бишкекке 11 өлкөнүн президенттери келет. Бул тууралуу президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков билдирди. Саммитке Орусия, Казакстан, Кытай, Тажикстан, Өзбекстан, Индия жана Пакистандын башчылары келет деп пландап жатабыз. Мындан тышкары байкоочу мамлекеттерден Оғанстан, Беларусь, Иран жана Монголиянын президенттери келет деди ал. Жыйындын соңунда 20га жакын биргелешкен документтерге кол коюлат. Саммит 14-июнда өтүп, 13-июнда кечинде коноктор үчүн гала-концерт жана көркөм өнөр жай көргөзмөсү уюштурулат. Бишкекте 6-июндан 7-июнга караган түнү Айчүрөк соода борборунун жанындагы жаңы курулуп жаткан имараттан өрт чыкты. Бул тууралуу ÖKMдин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, өрт жаңы курулуп жаткан имараттын 9-кабатында орнотулган темирден жасалган будкадан чыккан. Өрт түнкү саат 2:12 толук өчүрүлдү. Катталган кырсык боюнча териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Аерде чини менен кызы чуу болуп атса, балдар реанимацияда атса, ана мен күлгөн көп болобу? ошол жерде аябай нерв иштеп жүргөм. Мен нерв иштеткенди күлөм, өзүмчө ыйламак болом. Нерв иштеткенди күлөм. Ар нерсени ирония менен кабыл. Чүй облусунун дубан башчысы журналисттердин суроолоруна жооп берди. Жалпысынан 20дай массалык маалымат каражаттардын өкүлдөрү ар кандай суроолорду бергенде, силер акчага сатылгансыңар, бузукусуңар деп дагы каттуу айтты. Ошону менен бирге Орок айылындагы уруш боюнча айтып жатып, ал жакта кайгылуу окуя болуп жатканда мен нерв болгондуктан күлөм деп жооп берди. Бишкек мэриясынын алдындагы балдарды жана жаштарды реабилитациялоо борборунун мурунку директору Алексей Петрушевский кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалагандыгы боюнча шектелүүдө. Бул тууралуу жактоочусу Елена Гаврилова тастыктады. Жактоочусунун айтымында кечээ Алексей Петрушевскийди УКМКга күбө катары суракка чакырылган. 4,5 сааттан кийин тергөөчү аны кармоо боюнча протокол толтурган. Алексей Петрушевскийге борбордун директору болуп турганда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып коюшууда. 2017-жылы жаман адат менен жашаган аялдын баласына чоочун аял жардам берген. Ал эми Петрушевский ал аялды бала менен көрүшүүгө уруксаат берген. Ал баланы камкордукка алууну ниет кылып жатканда баланын туугандары табылып калган. Баланын каалоосу жок эле жакындарына беришкен. Тергөөнүн версиясы боюнча Алексейдин уруксаат бергенге укугу жок болчу дейт анын жактоочусу. Алексей Петрушевский 6 мартта кызматынан алынган.